Кудайдын астына барганда сурак беребиз ар бир нерсебизге. Мен өзүм айткан адал дегениме мен жооп берем. Арам деген үчүн ал жооп берет. Бирок бир нерсени бул жактан айтып коюш керек. Адал нерсени арам дегендин күнөөсү арам нерсени адал деген нерсеге караганда бир кыйла жогору. Баарын деле чыгып калышы мүмкүн. 100% чыгат. ДНК чыкса, бул сөзсүз түрдө харам дегенди билдирбейт. Тойбос дейт. Объем ушунчалык чоң, Кыргызстандагы бардык мал мүлк эчтеге жетишпейт дейт. Макул эми боло берет экен деп туруп чочкону дагы Кытайдан алып келип кошуп салат деп айткан. Бул уже мындай анын фантазиясы да, анткени бизде 95% мусулман эле адамдар иштейт ичинде. Орозо малында столовойго эч ким кирбей калат. Элестетсеңер, ошонун ичинен эле бирөө чыкпай, эми бул биякта мынча атат депчи. Жөнөкөй элементарный логика дегенде эле болуш керек. Жок, бизде хайп керек, эмне керек, мен угушум керек, акылдуу болуш керек. Бизде эң көп эмне сын айткандар көп, анан кийин үйрөткөндөр көп. Чоо ажы убагында сиздерге мындай адал деп фатва берген, анан кийин чыгып айткан. Биз муфтияттан же бир мындай илими бар адамдарды коюп койгула десек, алар отказ берди. Эми мен ал фатваны кайра алдым деген жер бар да, эми көп ошону колдонуп атышат азырчы. Бизде бүт электрондук система баары иштеп атат. Ар бир санарип ошонун баарын ачып берели. Көрүп турушсун. Мисалы, азыр деле муфтиятта болсо, биз системаны ачып берели. Эмнени коштубуз, каяктан сатып атабыз, ошонун баары электрондук түрдө бар. Балким билбейм, түшүнбөстүктөн келип чыкты. Биз андай эч кандай, мисалы, азыр коюм десем, ага деле даярбыз.